Баткен шаарынан Зардалы айылына баруучу жолдун алыстыгы анчайын деле алыс эмес, болгону 100 чакырымга жакын тегерегиндеги жол, бирок жолу өтө татаал. Деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте жайгашкан. Мына ушундай тоо кыркаларында жүрүүгө элдер мажбур болушат. Анын үстүнө кышындасы кар түшкөндүктөн жол тосулуп калып, жолдун 20 чакырымга жакынын жергиликтүү тургундар, ушул Зардалы айылынын тургундары жөө басып өтүшөт. Азыр биз ушул автоунаа баруучу жолдун аягына жетип калдык. Kemer. Бийик тоолордун бооруна салынган жолду жергиликтүү эл Данги жолу деп атап коюшкан. Бул жолдо түнкүсүн жүрүүгө болбойт. Анткени кулап кетүү коркунучу бар. Аралыгы 10 чакырымдай болгону менен ар бир кадам сайын ылдыйды тиктеп, жүрөгүң оозуңа келип, жараткандан амандыкты тилейсиң. Зардалы айылына кеч күздөн тартып, жаз мезгилинин май айларына чейин автоунаа баруучу жол тосулуп калат. Андыктан жергиликтүү тургундар Зардалы айылына кыш мезгилинде мына ушул чыйыр жол менен жөө басып катташат. Мезгил менен мына ушул жолда тосулуп кум шагылга толуп калат. Андыктан жергиликтүү жаштар ушул жолду келип ашар жолу менен оңдоп турушат. Зардалыга баруучу жолду оңдоого бардык эле жаштар батына бербейт. Анткени деңиз деңгээлинен бийик жерде жол оңдоо мындай турсун, өзүңдү өзүң эптеп басууда кыйынга турат. Анан кышындасы ушул жол мынандай кум, таш, топурак түшүп, жолду тосуп калат. Ушул жолду элибизге оңдоп берүү үчүн айылдан жаштар келип, кезектешип, келип оңдоп берүүгө келебиз. Биздин Зардалыга оягынан айланып түшүү жол бекилип калат кышка. 6 ай машина каттоо жол токтойт. Шундай чыйыр жол менен элибиз каттап күн көрүүдө.